Жадырап күліп қойғоду жаныма недір болғоду Біздің ечен жылмайын мүкілі тақыр той болу Біздің ечен жылмайын мүкілі тақыр той болу Элибиздин улуулугу чыгармачыл адамдардын өнөрүнө байланыштуу. Ала Тоо журту ар кайсыл тармактын алдыңкы адамдарын арбын жаратып келген. Алардын бири биз сөз кыла турган Жеңишбек Шамшиев. Кесиби экономист, жумушу партиялык кызмат болгонуна карабастан, орошон обондорду чыгарып, аны ийинине жеткире аткарып, жамы журтка жагымдуу ырларды тартуулай алган. Жеңишбек Шамшиевдин 70-жазы көзү өтүп кетсе да, көпчүлүк көрөрмандарынын колдоосунда татыктуу өткөрүлдү. Жеңишбек агабыз толук элдин өкүлү, орошон таланттуу. Ал өтө татаал өнөрдү, салттуу музыка жанрын карманды. Ушул жолдон тайган жок. Натыйжада анын оондору элдин калың катмарына сиңип кетти. Жеңишбек агабыздын чыгармачылык кудуретинин кемдигине, ырчылык өзгөчөлүгүнө кээ бир себептерди белгилей кетсек болот. Биринчиси, кемеңгер элибиздин пейили, туылган жердин сулуулугу анын орошон талантын ойготуп, негизги түрткү болду. Нагыз элдик өнөр мектебинен таалим алды. Элибиздин түгөнбөс, көнөрбөс руханий байлыгы анын жан дүйнөсүнө азык болду. Жеңишбек Шамшиев улуу ата мекендик согуштун бүтөөр жылы жеңишке туура 2 ай калганда 45-жылдын 8-мартында Ош облусуна караштуу Кызылжар айылында төрөлгөн. Атасы Шамшы өрөөнгө өрнөктүү кызматы сиңген алдыңкы башкармалардан болгон. Бүтүндөй эл эңсеп турган Жеңишти чакырып, баласынын атын ырымдап Жеңиш деп коет. Туылып өскен айылым ушул жер. Бул жерде ушул 45-жылы төрөлгөн экенмин. Мына ошол кийин мен өзүмө эс тартып, өзүмө билип калган мезгилде мына биздин ушул турган үйүбүз, өзүбүздүн жашаган үйүбүз мына ушул эле. Ошол мезгилде менин атам ушу Жданов атындагы колхозда башкарма болуп иштейт болчу. Чыгармачылыктын башаты үйдөгү тарбиядан көбүрөөк көз каранды. Баланын шыгына жараша шарт түзүү ата эненин негизги милдети делет. Обончунун оболоп учушуна атасынын таасири көп болгону байкалат. Анан атам баягы районго отчетко барабы, же болбосо мындай коңшулаш биздин колхоздорго барабы, ошол жерде бир жакшыраак комуз болсо, өрүк комуз болсо,
ошону алып келип үйгө, анан бизге орустун балалайкаларын, мандалиндерин, гармошканда, татар гармошкасы деп коет элек, ошондой гармошкаларды алып келип үйгө коет эле, ошого баарыбыз кызыгып. Анан тигил агама комуз менен биздин өзүбүздүн комузду үйрөтө баштаганда, мени сен кичинесиң, жашсың, ошондо 10дордо, жашым 10дордо бар эле, мага балалайка тиет эле. Мына ушул үйүбүздүн алдында ушу отунга деп жыйылган ушу карагайдын үстүнө чыгып алып туруп, ошол улам издеп, кылдарын басып, тигинтип минтип, ошону менен ушу күнүгө аракет кылып жүрүп, анан ошол биринчи жолу мен ушу кыргыздын ушу бир Барчын деген ыры бар эле, ошонун обонун биринчи комузду балалайкага келтирип. Кыргыз эл жазуучусу Султан Раев белгилүү режиссер Төлөм Шөкеевдин "Эгер сизди Робинзондой ээн аралга таштаса, кимдин чыгармасын алып кетет элеңиз?" деген суроосуна Төлөм Шөкеев Чыңгыз Айтматовдун, ал эми обондордон Жеңишбек Шамшиевдин обонун алып кетмекмин деген экен. Ушул 70 жылдыгына арналып, анындырына өчпес обондор, өчпес ырлар аттуу кара сынактын жыйынтыгын ушул Калыстар тобунун төрагасы аркылуу ушул билдирип коюп уруксат этиңиздер. Биздин Ош областынын бардык райондору катышты. Ошонун ичинен эң алдыңкы район деп, булар Каракылжа району, Араван району, андан кийин ушул Өзгөн району болду. Музыка бар жерде бул арулук бар. Музыка бардык коомду тазартат. Эгерде бардык утулуп берсе, эгерде төөлүп кала турган болсо, бир гана музыка калат, бир гана Жеңишбек акенин обондорундай обондор калат. Ошон үчүн ушул уюштуруучуларга, ушул Калыстар тобунун атынан, өзүмдүн атынан уюштуруучуларга чоң ыраазычылык билдирип коюп уруксат этим. Жетимиш жылдыктын алкагында Жеңишбек Шамшиевдин чыгармаларын аткаруу чеберчилиги боюнча сынакка Ош облусунун бардык районунан келген чыгармачыл топтор жана жеке ырчалар катышышты. Көпчүлүгү байгелүү сыйлыктарга ээ болушту. Ал эми райондук деңгээлде 3-чү орунду Ноокат району, 2-чи орунду Өзгөн району, 1-чи орунду Араван району, ал эми баш байгени Каракылжа району багындырды. Şu Ceke'nin 70 yıldığın ötker koyuyor деп Sokem Demir'e götürüp anı şu eli cürtü oldum. Şunday ötü atat. Şundayla Ceke'nin atından Alayko'nun yaşları müzikalı bilim alsın деп
Alayqu Жеңишбек атындағы музыкалық мектеп ашқан деп немесе музыкалық мектепте ашылып азыр иштеп атат. Ушул демирде көтөргөн инилериме ошол демирлерди колдогон алай калк силерге ошого бардык ушу демиргесин нары берип чуркап жүргөн жээбүгө жана ошо бардык ушу тыңарга башын ийип таасир кылат. Жеңишбек Шамшиев 1961 орто мектепти бүтүп, ошол эле жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин экономикалык факультетине өтөт. Студенттик жылдары түрлүү кароо сынактарга катышып, ийгиликтүү орундарды багындырат. Ошону менен бирге көңүл терметкен көркөм обондору жарык көрөт. 66-жылы университетти бүткөндөн кийин Алайкуу өрөөнүндөгү Сагындык атындагы совхоздо башкы экономист болуу менен эмгек жолун баштаган. Дал ушул учурдан тарта чыгармачылыгынын алтын доору башталган десе болот. Кызматтык жумушу менен катар колхоз совхоздордо уюштурулган чыгармачылык концерттерге катышып, жалпы журттун жан дүйнөсүн ыр менен аруулап, калктын кадырлуу адамына айланат. Ошентип эл жактырып уккан алгачкы обону эсинде ыры обого чыгат. Анын баянын Жеңишбек агай мындайча түшүндүргөн экен. Ошо практикада жүргөндө, үйдө жүргөн мезгилде, бош мезгилде анан биздин мына үйүбүздүн алдында шаркыраган суу турат, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ошо шаркыраган сууну элестеп, ошого байланыштырып, мына жаздын күнү биздин үйдүн үстүндөгү кырлар, мына тоолордун эмеси бүт жап-жашыл болуп, кыр-кырларда жакшынакай кызыл гүлдөр, ар түрдүү гүлдөр жайнап өсүп калган мезгилде, ошондо ошолор шык бердикке окшонот. Ошондон эсиңдеби деген текстти жараттым. Андан кийин анан ошого обон чыгардым, ушул жерде жүрүп эле обон чыгардым. Yetese menden bölünbey, bin nazik yumuşak gönüldey. Yetitip kesip barattın elesinde görünbey. Hiç rızık vermedin, solkunda termedin, belgisiz gözü görünbey.
құлпынып, сен жазғы гүлдей құлпынып, қыраңнан қия қарадың қосымды менсіз ұмтылып, жылмайдың жай ғана бір қосып айлана, қосымды менсіз ұмтылып. Елесі осыл мүнеттің, сусындай суық бүйректің, алғашқы сүйім арнаған атқысы сенсің жүректің. Билерсің етіңде, айлысың кетшіңде, атқысын берген жүректің. Жеңишбек агабыздын эң бир кыргыз музыкасындагы эң чоң эмгеги баягы кыргызды кыргыз кылып келаткан жанагы комузду өмүр бою таштаган жок да. Ошол 60-жылдардан кийин мына өзгөндө Мамат Оморов баш болгон. Андан кийин Ырысбай Абдыкадыровдор, Калыбек Тагаевдор, ошогон Залкар обончулар бардыгы көпчүлүгү кийин аккордеонго өтүп кетишип, андан кийин аларды ээрчип биз өтүп кеттик. Кийинки ондогон мыктуу обончулардын бардыгы аккордеон менен чыгышкан да. Мына ошо маалда ушул Жеңишбек агабыз комузун колунан түшүрбөй, баягы ырдап, мурунку жанагы кыргыздардын кылымдардан бери келаткан жанагы обондордун комуз менен ырдаган ырларды, ошол обондорду бузбастан сактап, ана мына кийинки муундарга өткөрүп берди десек туура болот да. Эч убакта бир ошол байлык үчүн, бийлик үчүн, мансап үчүн эч ким менен дос болуп, эч кимден мындай жүзүм бир ошенткен жок. Мен досмун, тең түшмүн дегендерге ошондой ошо ал жогорку деңгээлде бай болуп кеттиби, же болбосо турмуштун запкысынан кедей болуп калдыбы, кандай мезгил болсо дагы ошол баягы немесинде ушунчалык достой аябай катуу тутчу. Жеңишбектей чыгармачыл адамдар кыргызыбызда өтө саналуу. Биринчиден ал ошол Теңир тоодон чыккан, Улуу тоодон чыккан мыкты аткаруучу болгон. Экинчиден Жеңишбектин обондору мына мен бүгүн дагы ушу кулагыма угулуп турат. Айрыкча ушул 60-70 жылдары абдан күчөп болуп турган кезде эле, ал убакта биз жаш болчубуз. Анын ырларын абдан угуп, анын жөнүн угуп албай, жаттап алып, анан биз ырдап жүрчүбүз. Жеңишбек Шамшиевдин чыгармачыл өрүшү кеңири. Анда ал жер темасы, жаштардын тилеги, милдети сыяктуу мекенжил ырларды да чыгарган. Качкынбай Артыкбаевдин сөзүндө жазылган Комсомолдор ыры үчүн 1968 жылы республикалык кароодо 2-чи сыйлыкка татыктуу болгон. Берүүбүздүн алдында жаш обончу Жеңишбек Шамшиевке сөз беребиз. Жеңишбек азыркы күндөрдө Ош областындагы Өзгөн районунун Сагындык атындагы колхозунда эмгектенип жатат. Кымбаттуу замандаштарым, элим комсомолунун даңктуу 50 жылдык юбилейи менен сиздерди чын жүрөктөн куттуктаймын. Бардык советтик жаштарда эле менин да бул майрамга даярдаган жупуну белегим ал Комсомолдор аттуу ыр. Азыр ошол чыгармамды аткарып берүүгө уруксат этиңиздер. Hakikatка şiiretилген biz, algыры куштай тапка келген бөлөбүз. Ыр жаратып кыргыз алатосунан, Комсомолдор келебиз. Biz барабыз коммунизм кайкыны жол, bizde bilim bizden akıla kayrat bol. Bizge barı koşulusun bütçeri şarı.
алга баскын, ey комсомол, комсомол. Жеңишбек өзүнүн стилин сактап, такай комуз менен ырдачу. Анан комуз менен ырдаганда да анын үнү обондор ошол комузга ылайыктуу обондор менен ырдачу да чынында. Себеби аккордеондо ырдаганда кичине үндү созо тартып ырдаш керек, анда башка стил менен ырдаш керек. Бирок ал кишинин жаратылыш чыгармачылыгы ошол комузга ылайыкталган, анан комузга үнү кошулганда шаңшыган булбулдай болуп үнү абдан жакшы чыкты. Мен илгери жаш кезимде ошо чыгармачылык жолум жаңы башталган кез болчу да, мен өзүм да кичине театрда ырдап калчумун. Ошондо көргөмдө келип комузун көтөрүп келип, анан ошондо кимдир бирөөлөр эстип келди. Ушуларды ырдап бересизби деп. Анын комузун шаркылдатып чертип, анан ырдап берди да. Анан мен ошо балалык сезим уже жактым айга аябай. Биз спектакль ойногондон дайыма концерт берчүбүз, ырдачубуз. Ошондо Жеңишбектин ырларын ырдап жүрдүм да дайыма. 1972 жылы Күн шериги жердике, 74 жылы Ойлончу деген ырлары менен өздүк көркөм чыгармачылыгынын республикалык кароосунда лауреаттык наам алган. Ошентсе да Жеңишбек Шамшиевдин чыгармачылыгында лирикалык ырлар басымдуу. Алардын ичинен Эсиңдеби, Таарымба, Бирге өткөрсөм, Атам менен апама, Сен дейм дайым, Кубандырчы, Күтүү жана Өчпөс мүнөттөр деген обондордун сөзү өзүнүкү. Чыгарган обондордун сөздөрүн тандоодо этияттык, кылдаттык, жоопкерчилик менен мамиле кылып, обон менен сөзүн айкалыштыра билгени угуучулардын жүрөгүнөн түнөк тапканга түрткү болгон. Жогоруда айтылгандай, Жеңишбек Шамшиев обондоруна текст жазып эле тим болбостон, калыптанган акындардай бир топ ыр жазганы белгилүү. Анын ыр курулушу, муун өлчөмдөрүнүн тактыгын көрүп, эгер бул өнөрүн колго алса, мыкты акын чыгаарын айткандар да жок эмес. Көңүлдөгү максат турса өтөлүп, ата журттун жүгүн жонго көтөрүп, өмүр бою ошол бойдон жүргүм бар, кетпесе деп келечеги бөксөрүп. Мынакей жаркыраган жаз да келди. Аңкыта тоонун гүлүн, жаздын жели. Жүрчү эми көңүлүң менде чын бар болсо, ачыгын жашырбастан айтчы деген ырды жазып келип, ана мен сумкама салып койгон экен. Кыргыздын бел куда, бешик куда салты биресе тааныш, тектүү жакын саналаш адамдардын сөөк жаңыртканы болсо, биресе ошол эки жаштын бири-бирин жактырып, күтүп, баалап, башка дейди сезимдерге алдырбаган аруу тилекте баш кошуусуна өбөлгө болгон салт десек болот. Мына ошондой тилекте баш кошушканын байбичеси мындайча эскерет. Илгери кыргыздарда бешикте белгилешип, курсакта кудалашып деген сөз бар эмеспи? Биздин ата-энебиз ушу кичинекей кезибизде куда болуп, ушу куда болобуз деп экөөнүн тең боюнда бар экен. Анан экөөбүз тең улгайганда төрөй турган болуп турубуз, эми жомоктокудай болуп, эгерде кыз уул төрөсөк куда бололу, болбосо бири экөө тең кыз же экөө тең уул болуп калса дос кылабыз деп ошентип күлүшкөн экен. Анан кийин эле мен кыз төрөлүп калыптырмын, жеке уул төрөлүптүр.
жеке 8 мартта мен 9 майда төрөлүп жүрмүн. Анан кийин ошодон ошо боюнча анан баягы бири-бирине көңүлүндө неме куда болобуз деп жүрүшүп эле анан биз бир 3-4 класста экен, анан атайын кыргыз жанан сөккө салып коюшкан экен. Анан жеке 10-ду бүтүп, анан кийин экөөбүз анан немеге Бишкекке бардык. Анда Фрунзеле мен Жемпет институтунда өттүм. Жекем болсо университеттин экономика факультетин өттү. Ушу ата-энебиздин тилегин берип, экөөбүздүн жылдызыбыз туура келип сүйлөшүп калдык. 16 жашыбызда тааныштык. Анан 19 жашыбызда үйлөндүк ошо. 4 уул, 2 кызды болдук. Көөдөнүмдө көп улуу ой толгонот. Ката кетсе улам келе моңдолоп, өзү гана бийик болсо адамзат, ошол кезде бийиктикти ойлонот. Анан азыр ушу боз үйдө могул ушу бир туугандар отурабыз. Бар атам балдары, жакшы санашма абам отурат. Биякта ушу атамын бир тууган акесинин байбичеси отурат. Карындаш отурат, Турайм абжем. Биякта жакшы көргөн балдызы отурат, Бүбөдүн абжем. Толук баягы балдарына толук атасынын таланты берилиши кыйын экен. Атабыздын да толук таланты андай бизде жок, бирок биртке болсо дагы баягы чымыныбыз бар деп эле. Кичим экенибиз ушу алайкуу жөнүндө жараткан бир 2 куплет ырдап берейин. Алайкум сүйкүм жагымду, атылып агатагын суу, барактап жарык сырларын, алдыга жылат жалынду. Шурап керек талгайым, турган сөйтсөйүм ардайым, туулуп өскөн жериме, туңгуч сөзүрөм арнайым. Biz Adıgüne'denbiz. Biz Adıgüne'den Börü. Börünün içinden Karacılık'a. Karacılık'tan Nasipkul. Nasipkul'dan hemen biz sarayız. Hazır alayıkıda şu. 8 oğlu var. 8 oğuldan biz Baymat oğlu olabız. Baymat oğludan Ağjol. Ağjol'dan keyin Bektemir, Şamşi İsmail. Cengişbek Şamşi'nin oğlu, ben İsmail'den oğlum. Ökөz Ağını olabız. Ayalamga бүтүп жарашык, ак көйнөгүң айга жарашык, ак кайыңды суунун жегинде, олтур челек биргеле жанашып, ак кайыңды суунун жегинде, олтур челек биргеле жанашып. Жеңишбек Шамшиев 1972 жылы Алайкы өрөөнүнүн райондук айыл чарба башкармасынын башкы экономисти болуп көтөрүлүп келет. Андан райондук пландоо комиссиясынын төрагасы, Каракулча совхозунун башкы экономисти, Совет совхозунун партиялык комитетинин катчысы, райондук мүлк фондусунун төрагасы жана Агрохим лабораториясынын башчысы болуп татыктуу эмгек сиңирген. Бул киши өмүр бою мынау оор айыл чарбалык кызматтарда, партиялык кызматтарда өмүр бою иштеп келди да. Бул ошол кызматтарды дагы Жеңишбек агабыз абдан мыкты аткарган да. Музыкалык билим болбосо дагы, ошол ноталарды окубаса дагы, бул киши экономист болсо дагы, советтик чарбалык партиялык кызматта иштеп жүрүп, мына 80ден ашык обон чыгарган адам да. Жеңишбек Шамшиев ошо иштеген кызмат жагынан дагы элдин арасында кадыр баракка чоң ээ болгон да.
ошол иштеген иштеринде да так болуп, ошол жерде дагы элдин кадырына сиңип, абдан көп иштерди алып барган. Андай адамдар качан эле кыргыз элинде таанып алмак. Бирок Жээнбек Шамшиев мындай Кудайым билсе болот, эл билсе болот деген эле мындай адам болчу да. Бул киши өзүн даңазалаган жок. Мына мындай кишилерди биз тирүүлөр даңазалап, атын чыгарып, биз кийинки муунга мындай кишилерди үлгү кылышыбыз керек. Жеңишбек Шамшиев музыкалык көркөм өнөрүн өнүктүрүүгө сиңирген эмгеги үчүн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамына 2003 жылы ээ болгон. Республикалык маданиятты жана көркөм өнөрүн өнүктүрүүгө кошкон зор салымы жана көп жылдык үзүрлүү эмгеги үчүн Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен 2011 жылы сыйланган. Өзү айтып калчу эле. Неменин чалканга чыккан бир ыр бар. Салам айтсаң салмактанат, акырын гана башын ийип дегендей. Кээ бирөөлөр ошентип салмактанып калса керек да деп бирөөнү кеп кылып калса, ошондой пейил жок эле өзү ушундай узун бойлуу, чоң мындай неме киши болгон менен өзү ушунчалык балага да ушундай жакшынакай мамиле жасачу эле. Ошо мына немелери жанакы кече кайным деп аттым го, ошолор кошо жүргөндөр тамашалашчу эле. Неме деп жеке менен бир жака барайтсаң 1 саат же жарым саат эрте чыгыш керек. Себеби көчөдө барайткандан ар бири менен астедил учурашып, алынардын ал акыбалын сурап жүргүчөктү жетпей каласың дешип. Элдик өнөрпоздордун салттуу маданиятыбызды сактоодо эмгеги чоң. Себеби улам кийинки муунга көөнө касиеттерди өткөрүп берүүдө дал ушундай элдик өнөрдүн ээлеринин эмгеги аба суудай керек. Жеңишбек Шамшиевдин өмүр чыгармачылыгы бүтүндөй элдик, чарбалык жумушка арналуу менен бирге кыргыз ыргагын кылымга улай турган обондорду жаратып, келечек муунга керектүү кирээз калтыргандай.